Assalamu алейкум биринчиден. Оюнга даярдыктар жакшы, Кудай буюрса. Жакшы, мыкты деңгээлде даярданып атабыз. Балдарыбыз дагы, аттарыбыз дагы баары жакшы, Кудайга шүгүр. Мээнет кылдык, Кудай буюрса. Аракет кылдык, кылып атабыз дагы. Оюнга буюрса саналуу күндөр калды. Кудай буюрса эми чүй элин ишеничин актайбыз деп турабыз. Алдыдагы оюндарда. Кудай буюрса колубуздан келишинче аракетибизди кылабыз, 12 бала. Ошол жакшы баары, Кудайга шүгүр. Жетекчилик жак эң жакшы деңгээлде болуп атат. Бул жерде азыр Айбек байкенин салымы өтө чоң десем болот. Айбек байкенин, бул жерде жүргөн Мика байкенин, жана болсо Белек байкенин эмгектери чоң бул жерде. Ошол кишилер азыр ушул жака келип 12 баланы, 12 атты бүт нерсесин, мындайча айтканда, расходун жаап, ошол кишилер бул жерде жүрөт. Биз менен алар деле биз башталган, сбор башталганда 1 ай болду. Алар деле биз менен кошо жүрөт. Ошо жетекчилик жактан мыкты деңгээлде эле иштеп атышат. Жетекчилик жактан айып деле жок, чынын айтканда. Оюн талаасында Кудай буюрса мунусунда жаңы ат, Маникер деген ат менен чыгабыз. Маникер деген ат бул Койташтан Мика деген байкенин аты, жаңы алып келип берди. Жакшы ат, Кудай буюрса, жакшы результаттарды көрсөтөбүз деп турабыз, Кудай буюрса. Ошо. Эржан мырза, оюн талаасында жекеме-жеке чеберисиз. Өзүңүзгө жаккан аргымак тууралуу айтып бериңизчи. Кайсы ат сиздин купулуңузга көп толду эле? Эми көп эле ат имдим негизичи. Жер улакта им жүрдүм, мындай Заштан аттарын им жүрдүм. Мурун 2010-жылы келгенде Чагылган деген атын жүрдүм. Ошол Чагылган деген ат жакшыраак болчу, эми Нападение аты болчу да ал. Андан кийин Байтурду имдим. Мурун Кубантай Сусамбыда, Сары Өзөндө имип калган. Анан эми ал ат опытный болуп калган, Мыкшы лиганы көрүп калган ат да. Анан ошол ат менен бир эмес, бир 2 жолу уттук го дейм. 2 жолу 1 лиганы утуп, 2 жолу бардык да Вышкага. Бир жолу ийгилик менен, бир жолу ат башы менен. Жекеме-жекеде негизи кандай аттар ыңгайлуу болот оюнчуга? Эми балбан ат негизичи, жоон, бою да өтө чоң эмес, анан кичине ылдамыраак болсо, ошондой аттар жакшы болот да негизи. Бул эми атты алып жекеме-жекеге үйрөтүп алса болобу? Же өзүнчө таланттуу ат болобу жекеме-жекеники? Эми кичине таланты болот аттынчы. Ошо кичине талантын анан кийин үйрөтүп, кичине түрткү берип коюш керек да атка деле. Алып кетиш керек да. Ошол көп эле аттарды мингем деп айтып атасыз. Сиздин көңүлүңүзгө толгону ошондо Байтур экен да, э? Эң көңүлүмө тойгон Байтур эле болду да негизи. Эми азыр Красты деле им жүрөм, Красты деле мурун деле имдим Крастычы. Биз тиги ГУД, МВД болуп жүргөндө деле, сокулук болуп жүргөндө. Эми бул атты экөөбүз бири-бирибизди жаттап эле калдык. Анан кичине Казанга барганда эмерээк да, бою да кичирээк болуп атпайбы аттынчы. А так жакшы ат болду эле. Мыкты да. Кудай буюрса 9-майда ошо Крас менен эле чыгам го. Крас менен оюн көрсөтөсүз. Оюн көрсөтөм. Негизи жекеме-жеке позициясын неден улам тандап алдыңыз эле? Же буга чейин башка позицияларда да ойноп келсеңиз керек менимче. Ооба, мен негизи башында Нападениеде ойночумун. Нападениеде ойноп жүрүп, анан эми сен шыгың бар, кичине бат-баттан эңкейсиң, ортого түшө кал деп досторум айткандан ортого түшүп, анан ошо ойдон жекеме-жеке чыгып кеттиңизби? Ошо ойдон эле көнүп кеттим ортогочу. Негизи Жакшы. өзүм деле оюма келген эмес, мен ортодон ат минип калам го депчи. Жер улактарда дагы көп аттарды минип калдым деп айтып атасыз. Жер улакка өзү кандай аттар жакшы? Жер улакка эми бирден тоскон, анан чуркаган күлүк ат болсо жакшы да негизи жер улак. Ошол ооз элпек болуш керек да. Ооз элпек болуш керек. Ошол жер улакта көп ойнойсуздар сиздер, анан көкбөрү менен жер улактын кайсынысы силерге көбүрөөк мындай жагат деп сурагым келип атат? Эми жакканда негизи тайгазан жакшы болот негизичи.
кызыктуу болот, зрелищный оюн болот да негизи. Жер улакта кичине кызыксызыраак болуп калат. Жер улакта эми улак жеңил болуп калса, ким эңип кетсе алып келип чытап кетет. Оңой да алчу, эми жерге чытап койсоң түшүп калат маарага. Тайгазанга негизи анын ошо улакты алып барып кайра салыш тоскоол болот. Мээнет кылыш керек да ага дагычы. Ага да күч керек, шай кетет. Ошол тайгазанга улак салган өзүңүздөргө дагы бир кандайдыр бир деңгээлде бир мындай рахат алып келет да, туурабы? Ооба. Ошол тайгазандагы сезимдерди жер улакта сезе албайсың да. Андай сезе албайсың да. Рахмат, анда ийгилик каалайбыз. Рахмат, силерге да ийгилик.